Саламатсыздарбы, эфирде Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Алмаз мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз бүгүн ушул ар бир фракциянын жетекчилерин, партиянын лидерлерин чакырып, бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү саясий абалга баа берүү же болбосо бүгүнкү күндө саясий абал өлкөдө кандай болуп жатат деген суроону берип жаттык эле. Анда эмесе ушул Кыргызстан партиянын лидери катары сизге дагы суроо менен кайрылмакпыз. Сиздин пикириңизче бүгүнкү күндө саясий абал кандай өлкөдө? Саламатсыңарбы. Биринчиден чакырганыңыздарга ыраазычылык билгизебиз. Эми биз саясатта болгондон кийин чакырып баарлашып, оюбузду, пикирибизди айтып турсак, бул дагы коомчулук үчүн жакшы жагын берет, жакшы жагынан эффект болот го деген ойдомун да. Саясий абалды алып келсек, бүгүнкү күнү буюрса саясий абал тынч эле. Бирок ошол эле учурда саясатта баягы куралсыз көз менен караганда деп коебуз го, мындай караганда кандайдыр бир ошол саясий абалды бир курчутууга аракет кылган күчтөр жок эмес. Себеби өзгөчө акыркы убактары саясаттан азыркы күн саясий аренадан алыстап калган жумуш же болбосо ошол Жогорку Кеңешке саясий күч катары илинбей калган күчтөрдүн байма-бай берип аткан интервьюларынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн эле байкасак болот да. Жада калса акыркы эле мына курултайды алалы. Курултайдын аркасында бир нече жолу саясий мындай билдирүүлөр болуп кетти деп койсок болот. Ал саясий билдирүүлөрдүн мамлекетке, тынчтыкка кедергиси тийип кое турган дагы билдирүүлөр жок эмес да. Кечээ өткөн ошол эле антикитайский митинг деп айтылып атат, кытайлыктарга каршы митинг. Ошол митинг болорго чейин дагы бир нече жолу элдин, мындайча айтканда, элдин тынчтыгына бүдүргү сала турган сөздөр айтылып келгени, 120 миңден ашык жээн кытайлар туулду, 60 миңден ашык кыргыз кыздары турмушка чыкты деген сөздөрү провокациялык сөздөр экенин кечээни официалдык органдардын айтылган статистикасы менен элде коомчулукта калп экени көрүндү. Бирок ошол эле учурда айтылып калган сөз атылган ок дегендей айтылып калган сөз менен мындай официалдуу статистиканы укпагандар, көрбөгөндөр, күмөн болгон, чочуган алакыбал коомдо бар. Анын ичинде акча таркатылды деген дагы фактылар көрсөтүлүп калды. Мындан келди бүгүн элди ошол кичинекей жетишпеген каражатты берүү менен же болбосо башка нерсе менен эле чакырып ошондой митингдерди уюштурбаса, жөнөкөй эл бүгүнкү күндө тынчтыкты эле каалап турган чагы. Буга дагы бир айта кетчү нерсе, мына бүгүнкү күндө жаңы мыйзамды кабыл алуу боюнча пикир келишпестиктер, ошол эле өкмөттүн кишилери келгенде депутаттар менен ортосунда болгон пикир келишпестиктер, чагылышуулар деген сыяктуу, анан калса кандайдыр бир мамлекетте бир криминалдык иш болсо же болбосо жанагы токмокту мисал кылып кетсек болот, ошо атышып кеткендердин кандай иш болгон күнү дагы жок дегенде ошол бир эл өкүлүнүн башы чыгып калып жаткандыгы бүгүн коомчулуктун бүйүрүн кыздырып жатат да. Бул саясатты дагы бирдеме солкулдап турган деген сыяктуучу. Бул боюнча ушуну биз кандай кылып өзгөртсөк болот? Ошол өкмөттөн келген кишилерди депутаттар жана эки алган окуучудан бешиптер эле ортого салып эле кийимиң мындай, анан кийин сен билбейсиң деп такалай бербей, ошону бир мындай бир кеңешип, чечип, коомчулукка деген жеткиргенде дагы ошону бир башкачараак кылып жеткирүүгө аракет кылсак болобу? Болот. Эми биринчиден сиз айтмакчы, бизде коомдо кандай болуп калды? Саясатчылар деле ошол коомдун, мындайча айтканда, өкүлү катары коомдо кандай сөз чакса, ошол сөздү сүйлөгөнгө аракет кылат да. Саясатчынын натурасы, биз байкасаңыздар,
баягы көбүрөөк урушуп, көбүрөөк зекеген, көбүрөөк жаман айтып такалаган адам саясий аренада активдүү деп айтып коебуз да. Баягы анын сөзү коомчулукка жагымдуу. Себеби өкмөттө эми чындыгын айтыш керек, ушул эгемендикти алгандан бери мына 28 жыл болуп баратат. Кыргызстандын алдыга жылганын көрө албай атабыз да. Көбүнчөсүн ушул убакка чейин артка жылып, анан ордубузда токтоп, эми мына кичине алдыга жыла турганга бир основа болуп келатат деген ойдомун да. Бирок ошол буга чейинки коомдогу нааразычылыктарды айта билип, алдыга чыгып, эң жаманыраак сөздөр менен такалап койгону коомго жага турган нерсе экенин ошо саясатчылар түшүндү. Бүгүнкү күнү саясатчылар эң активдүү депутат деп айтабызбы, көбөгөйдүн туурасын айтып чыкты деген депутат эми баардыгыбыз тең билебиз эмне көбөгөй бар экенин. Анан чечүү жолун эмес, такалаган жолуна түшүп алдык да. Өкмөттө деле өкмөттүн туруктуу болбогону, бат-бат алмашылганы. Анын баары тең жумуштун сапатында баары бир билинет да. Келген өкмөт иштеп, аралашып, түшүнө баштагы жакты кандайдыр бир саясий оюндун аркасы менен өкмөттү кетиргенге даярдап калып атабыз. Саясатта жүргөн адамдар, саясий күчтөрдүн баары тең өкмөттү жылдырсак, биз саясий аренада баягы позициясы начарыраак адам позициябызды оңдоп алабыз деген ою менен, мындай бир өзүнүн кызыкчылыгы менен көп нерселер ошондон улам болуп атат го деп ойлойм да. Анан бирок ошол учурда анын баарына ошо өкмөт дейбизби, парламент депутаттары биз дейбизби, ушу бийлик бутактары өзүбүздүн да күнөөлүүбүз бар да. Себеби эгер иштей билип алдыга жылдырып ийсек, анда биз кыйынбыз деп турмакпыз. Анан жумуш алдыга жылбаганы, коомдо жакшы өзгөрүү болуп атпаганын коомчулуктун көрбөгөнү ушул нерсеге алып келип такап атат да. Эң негизгиси биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аракет кылышыбыз керек деген ойдомун да. Мына Кыргызстан бүгүнкү күнү биз тупиковый мамлекетпиз. Себеби бизден чоң жолдор, темир жол, портубуз жок деп келебиз да. Ошол учурда өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктү чоң пайдаланганга аракетибизди жасашыбыз керек. Биздин коңшу мамлекет, мисалы Кытайды алалы. 1,5 миллиард эли менен бул мындайынча айтканда жана жок деген портубуз бар, деңизге выходубуз жок деп айтсак, чыкканга жолубуз жок десек, килейген деңиз яныбызда жатат. Биз Кыргызстан кандай гана продукция чыгарбайлы, кандай гана өндүрүш койбойлу, Кытайдын рыногуна чыгып алсак, бул экономика үчүн чоң иш болот деген ойдомун. Анан экинчи жагын карап келсек, бүгүнкү күнү Кыргызстанга баягы мамлекетте бат-бат өзгөрүүлөр, ошол эле эки революция Кыргызстандын имиджин мындайынча айтканда көп бузуп койду да. Инвестиционный имидж деп коет, ошо инвестиция сала турган мамлекетке акчасы менен келаткан адам бардык жагын карайт. Мен акча салсам, бул туруктуу турабы, ошол нерседен пайда табамбы деп билет да. Бүгүнкү күнү бизге келген инвесторлорду карап келсек, Кытайдан башка инвестор келген жок. Себеби биздеги туруксуздук. Ар бир митинг, мисалы ошо антикитайский митинг деле, ал Кытайга каршы митингби, башкага инвестор үчүн ал айырмасы жок. Ал Кытайларга каршы экен, мен үчүн жакшы болот деп эч качан ойлобойт. Эртеңки күнү мен үчүн да жакшы каршы чыгышы мүмкүн деп. Ошондой бир митингтерди уюштуруп аткан адамдар дагы мындай канча мамлекетке зыян келтирип атам деген нерсени, жанагындай кур айтылган сөздөргө жетеленбесе деп чакыргым келет да. Эми эң негизгиси биз бүгүнкү күнү инвестиция керек, өндүрүш керек. Биз тартылбай аткан тармактарыбызды көтөрүшүбүз керек деп айтып атабыз. Анан ушул коңшу Кытай менен коңшу болуп турганыбызга туура жагынан колдонушубуз керек. Миграциялык процесстерди, мыйзамды катуураак кармасак, миграция маселесин көзөмөлгө алыштын бул ички өзүбүздүн саясатыбыз да. Анан мен ошо убакыттан пайдаланып элге да кайрылгым келет. Баягы кур айтылган сөздөргө жетеленбесек деген ойду айткым келет да.
Андан кийинки сурообуз сиздин өзүңүздүн партияңызга тиешелүү бул Кыргызстан партиясы. Кыргызстан партиясы жакында эле ушул бир социалдык тармактарга чыгып кетти. Өзүңүздөрчө бир чогулуп кеңешме өткөргөнүңүздөр боюнча. Ал кеңешмеде айтылгандай, Кыргызстан партиясы кийинки саясий жүрүштөргө дагы, мисалы үчүн шайлоолорго активдүү катыша тургандыгы, мындан ары дагы коомчулукта бир өзүнүн кенен орду боло тургандыгы жана мүчөлөрүн көбөйтүп, партиянын кызыкчылыгы жана жерлерде ишканаларды ачуу, мигранттарды кайтарып келүү деген сыяктуу иш менен алектенериңер жөнүндө айтылып, бирок эмнегедир массалык маалыматка ал боюнча расмий кабардар кылган жоксуздар. Бирок ушу элдеги айтылган сөздүн канчалык чындыгы бар жана ошол жерде чындыгында эле айтылган сөздөр боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып берип кете аласызбы? Эми социалдык түйүндөргө чыгып кеткени себеби партия деле бул баягы адамдардан турган саясий күч да. Ал адамдардын бүгүн эми техниканын жетишкен заманы, ар бирибиздин телефонубуз бар. Анан ар бир адам ошол жыйынды эмнеге өткөрдүк биринчиден. Ар бир саясий күч өзү күчмүн деп эсептеген бул ошо тарапташтар менен чогулуп, алдыга койгон максаттарды талкуулап, анан команданы бириктирип кармашта да. 2015-жылы биз жаңы саясий партия болуп түзүлгөнүбүз менен, мына бүгүнкү күнү 3 жылдан башы өттү. Жергиликтүү кеңештерде, айылдык кеңештерден тышкары, шаардык кеңештерде бир 90го чукул партиябыздын өкүлдөрү депутат болуп отурат. Бул шаардык кеңештерде ошо Баткен Адамжайдан баштап, Чолпон Ата, Чүй Токмок, Кара Балта, бардык шаардыкта, Бишкекте, Нарын шаарында биздин партиялаш адамдарыбыз, депутаттар отурат. Ошол фракцияларды, ошол кеңештеги депутаттардын баарын чогултуп, жалпы мындайча айтканда бир жалпы стратегиясы ойлоп чыксак. Жанагы шайлоонун астында ар бир регион боюнча айтылган маселелер бар. Ошол маселелер боюнча жергиликтүү кеңеш эмне иштерди кылып атасыңар? Жогорку кеңештен бизден кандайдыр бир колдоо керекпи? Ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыңар деген талкуулар болду. Анан ошонун аркасы менен ошо ар бир райондо штаб жетекчилерибиз бар. Ошо штаб жетекчилерин, ошо айылдык кеңештин депутаттарын чогултуп, корпоратив деп коебуз го. Чай ичкичекте ошо сүйлөшкөндөн тышкары кечинде чай ичкичекте отурганбыз. Жаңы жылдын астында чогулабыз деп жаңы жылдын астында чогула албай калдык. Анан астыда дагы ошо жергиликтүү 20-жылы жергиликтүү кеңештен тышкары ошо жалпы жогорку кеңештин да шайлоосу болот. Ошол нерселердин биринчиден ынтымак катары, экинчиден алдыга кое турган ойлорубузду, кыла турган жумуштарыбызды кеңешип алалы деп сүйлөштүк, баарлаштык, жакшы ойлор айтылды, жакшы сын пикирлер болду. Анан негизи ойлойм, баягы ал жердеги айтылган сөздөрдүн биринчисинин соцсетке чыгып кеткени бул бир чети келип катышкан адамдар өзүн тарткычакты, лидерлердин сүйлөгөнүн тарткычакты, баягы өзү социалдык активдүү адам катары чыгарып койгон сөздөр чыкты окшойт. Андан эч мындай зыян боло турган эч нерсе маалыматтар болгон эмес. Мисалы биз чогулуп алып бир нерсе уюштуруп ийели, төңкөрүш кылып ийели же болбосо бир митинг кылалы деген маселе болгон эмес. Ошол себептен бул жерде биз прессаны деле чакырган эмеспиз. Себеби ички маселени камераны коюп коюп өзүбүз үчүн тартып, баягы тарых катары тарткан жерлерибиз бар. А бирок саясий аренада ушундай активдүүлүгүбүздү көргөзөлү, пиар деген ой болгон эмес. Бул жеке адамдардын өзүн чыгарып койгондору, партиялаштарын чыгарып койгондору, бул биз запрещать эткен да эмеспиз. Баягы жыйыныбыз жашыруун болгон эмес, ошол себептен ачык эле чыгара бергенде мындай капачылыгыбыз да жок да. Негизи бул партиялар ошо шайлоо учурунда гана чогулуп ынтымакташып бир багытка келип, анан шайлоо бүткөндөн кийин эле чачырап кетип атпайбы? Ошон үчүн бүгүн ошо Кыргызстан партиясынын чогулуп эртеңки күндүн пландарын түзүп алышы кичине жат көрүнүш болуп, булар эмнеге чогулду, кандай сөз кылды деген бир кызыгуу нерсе пайда болгондой болду да. Ошон үчүн мен сиз менен бир аз отуруп, муну бир багытка салып алалы деген маани менен чакырганмын. Мындан келди бул жөн эле кеңешип бир
бир чыны чай үстүндө сүйлөшүп болду. Эң негизгиси ошо саясий кеңеште дагы жаңы адамдар кирген бизге. Саясий кеңешке ошо саясий кеңештин жаңы адамдарын дагы бири-бириз менен чукулдап таанышалы деп. Андан тышкары биз жылына бир колубуздан келгенде 2 жолу, сиз айтмакчы, шайлоо бүткөндөн бери деле, ушу жаңы партия болгондон бери чогулуп жүрөбүз. Буга чейинкиси просто чыккан эмес, бунусу случайно чыгып кетти. Ошол себептен мындай талкуу жаратып калды окшойт да. Бүгүнкү күндө жерлерде канча мүчөңүздөр бар жана канча штабтар бүгүнкү күндө да иштеп, ошо элдин көйгөйүн, маселелерин талкуулап сиздерге жеткирип жаткан учурлар барбы? Мен жана 80ден ашык 90го чукул 88 болсо керек эле. Азыр мен точно цифрасын айтып албадым. Шаардык кеңештерде, ошо кичи шаар, чоң шаар дегендерибизде жалпы шаарларды алып келсек, Кыргызстан боюнча ошо 10 депутат фракциябыздын мүчөсү бар, партиябыздын мүчөлөрү бар. Андан тышкары айылдык кеңештерде 150го чукул адамыбыз бүгүнкү күнү айылдарда, айылдык кеңештерде отурушат. Аякта билесиздер, партиянын атынан чыккан эмес, жеке өздөрү чыккан, бирок мүчө катары партия менен байланышта. Андан тышкары жалпы мүчөсүн алып келсек, биз партияга акыркы убактары партияга ошо партиянын ишин кичине кандай десем, баягы партия кабыл алуусун кичине токтотуп койгонбуз. Шайлоонун учурунда ошо акыркы кабыл алган учурдагы статистика боюнча бир 80 миңге чукул партия мүчөлөрүбүз бар болчу. Бүгүнкү күнү ошо партия мүчөлөрүнүн активдүү мүчөлөрү жана штаб жетекчилери 44 район болсо, ошо 44 райондун баарында тең штаб жетекчилерибиз бар, бирден өкүлдөрүбүз бар. Анан чоңураак райондордо баягы 2ден 3дөн адамдар активдүү иштеп аткандары бар. Депутаттар ошол айылдык кеңештердеги ар бир депутат өзүнүн региону боюнча айылдык кеңештер менен байланышып турат. Ушул Кыргызстан партиясынын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Динарбек Асылбековдун тагдыры боюнча бүгүн бир аз солгундап сот болуп аткандыгын жана кыргыз тараптан ал кишинин эч кандай ал нерсеге тиешеси жок экендигин далилдесе дагы, эмнегедир биздин кошуна өлкө Казакстан ал кишини биздин Кыргызстанга бербей жаткандыгы жөнүндө тынчсыздаган көрүүчүлөрүбүз бар. Бул боюнча эмне айтып бере аласыз? Асылбек уулу Дамирбектин бүгүнкү күнү соту болуп атат. Соту 3-5 күндөр болуп атат. Колубуздан келишинче ашып барса 1-2 жолу гана бара албай калган учурубуз болбосо, депутаттар очередь менен кезек-кезегибиз менен 2ден депутат барып атабыз. Мына бүгүнкү күнү да 3-күнү 2 депутатыбыз кеткен. Депутаттар сөзсүз түрдө сотко да айтканбыз, аякта өкүлчүлүгүбүз да, ошо консулдуктагы өкүлчүлүгүбүз да катышып атат. Биз алдын ала соту башталганда эле официалдуу түрдө келип катышабыз, партиялаштар, депутаттар деп. Сот болоордун астында казак тарапка деле рахмат. Ошо соту эл өкүлдөр келдиби деп бизге орун берип, сотто ачык айкын катышып баштадык. Акыркы убактары сиздердин коллегаңыздардан дагы жергиликтүү прессалар да катыша баштады. Эң негизгиси ажырды мындайча айтканда бир саясий оюндардын аркасы менен түшүп калганы мындай ачыкталып калды десек болот да. Себеби аны менен баягы подельник деп коет, соучастник адамдары Дамирбекти вообще көргөн эмеспиз, билбейбиз деген сөзүн айтып атышат. Бирок ошол учурда иште жолуккан, көргөм деген жазган сөздөрүң турат го дегенде сот сураганда баштарын сылкыйтып, ооба жазгам деп кайра моюн калган. Мындай түшүнүксүз нерселер көп да. Мүмкүн басым болгондугун дагы ачык айткандары бар, басым болгон, мени сабаган деп айткандары да бар. Аны эми сот ойлойбуз, сот таза эле өтөт болуш керек деген ишеничтебиз. Бүгүнкү күнү соттун жүрүшүндө дагы, өзүнө берилген сөздө дагы эч кандай тиешем жок деген нерсе болуп атат. Анан мен да бир нерсени айтып койгум келет. Ушу Евразия экономикалык бирликте биз чогуу мүчө мамлекет болуп аткандан кийин, ал жерде контрабанда деген да маселе болуп атат. Ал контрабанда деп эсептелбеш керек, себеби Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда таможнялык бажы пост жок.
Бул такашы мүмкүн незаконное перемещение товаров деп, эгер документи жок болсо. Бирок ошо бажы салыктар төлөнгөн эмес деген кагаздарды төлөнгөнүн алып барып, ошол товарлардын ээлери төлөнгөнүн алып барып көргөзүп коюшту бүгүнкү күндө. Анан кандай нерсеге алып барып такашат, кандай болот анысы белгисиз. Азырынча соттун чечими. Соттун чечимин күтүп атабыз. Эми буюрса жакшы эле туура чечим чыгат деген үмүттөбүз. Партияга тиешелүү дагы бир суроо, ошол шайлоо учурунда элдерге айтабыз да, сага көпүрө салып берем, же мектеп салып берем, же бир бала бакча салып берем деп. Ошондой айтылган сөздөрдөн ушу партия тараптан эмнелер орундалды? Ошо элдин мүддөсүнө эмнеси менен жеттиңиздер? Партияда иштегенде деле биз партия деп жалпылап айтканыбыз менен партиянын чыккан ар бир кандидаты өзүнүн региондо сиз айткандай мындай көпүрө салып берем, могу школдун көйгөйү, бул бала бакчаны жоктугу деген көйгөйлөрдү угуп, мен колуман келишинче жасайм деген сөздөрүн берип келсе керек. Бүгүн социалдык түйүндөрдөн деле карасаңыздар болот, биздин партиянын депутаттары өтө активдүү өз региондорунда айткан сөздөрүн жасап атышат. Чекесинен аткарып атат десек болот. Мен да мисалы өзүм айткан сөздөрүмүн көпчүлүгүн аткарып калдым деп айта алам да. Бирок партиянын программасында партиянын жалпылап айткан сөздөрүбүз бар. Бул жалпылап айткан сөздөрүбүз эми имандуу Кыргызстан деген сөзүбүз бар болчу. Ошол эле ар бир туулган адамга сүйүнчү пул киргизебиз деген сөзүбүз бар болчу. 50.000 сомго чейин деп алдыга чоңураак максат менен айтылган. Бирок бүгүнкү күнү өкмөткө сунушубузду киргизип, сүйүнчү пул деген нерсе түшүнүк кирип, 4.000 сомдун тегересинде сүйүнчү пул төлөнө баштады. Бирок келечекте Кудай буйрса, мамлекет стабилдүү турса, өкмөткө источниктерин таап, ошол сумманы акырындык менен көтөрөбүз деген ишеничтебиз. Андан кийинки сурообуз мына көпчүлүк учурда деп деле айта албайм, башка партияларга деле тиешеси бар, но кээ бир учурда ушул бир болгон жагымсыз окуялардын арасында сиздин мүчөлөрүңүз катышып калган деген бир нерселер айтылып кетип жатат. Бул эми силер ошо жогоруда сиз айтып өткөндөй миңдеген мүчөлөрүнүн арасында ким эмне кылып атканын баарын текшерип отуруш да кыйын. Буга бир себеп жана Баткенде болгон прокурордун өлүмүндө дагы ошо Кыргызстан партиянын мүчөсү бар деп айтылды эле. Ал эми кече Токмокто болгон атышууда дагы ушул сиздердин партияңыздардын аты аталып кетти. Мунун себеби эмнеде? Эми саясий күч деп коебуз го, партия бул саясий күч. Өзүңүз туура айттыңыз, миңдеген саясий күч деп айтылыштын аркасында миңдеген ошо партиялаштарыбыз турат да. Миңдеген адамдын кайсы жерде кандай болуп, кандай чырга же жетишкендикке болуп, мындай катышыштыгы болуп калат, аны бир Кудай өзү билет. Бүгүнкү күнү ар бир саясий күч десек, мындай Кыргызда көрө албастык деп коебуз го. Саясий күч катары күчтөнүп баратканда ар бир тетир маселеде кыйыр түрүндө да байланышып кеткидей возможность болсо, аны оппоненттерибиз колдонот экен. Бул тарых кара пиар үчүн дагы. Анан ошол себептен биздин ошо миңдеген мүчөлөрүбүздөн бирөө жарым бирден болуп калса, сөзсүз түрдө бул Кыргызстан партиясынын мүчөсү деп көөртүп жабыртып көргөзгөнгө аракет кылат. Анан Токмоктогу инцидент боюнча сиздердин коллегаңыздарга дагы ошо кайрылуу боюнча айтып өттүм эле. Баягы дагы бир жолу түшүндүрмө катары айтып коеюн. Мен Урмат Самаев менен өзү менен звонок этип сүйлөштүм. Болор замат эле звонок этип сүйлөшкөм. Урмат Самаевдин ал жерде эч кандай тиешеси жок. Мен ал жерге барган да эмесмин, көргөн да эмесмин. Мени келди, жолукту, анан чечип кетти деген сөздөр бул ашыкча айтылып аткан сөз деп сиздердин коллегаңыздарга өздөрү да интервьюсун бериптир. Анан ошол учурда анын ошо баягы эки тарап, мисалы атыша кеткен, мушташа кеткен эки тарап болсо, ал жерден дагы еще кайсы тарап атканы да еще компетенттүү органдар изилдеп чыгат болуш керек деген ойдомун. Бирок ошо атышып кеткен жерден Урмат Самаевдин алысыраак тууганы болгондугун ошо тиги тарап деп коелу, эки тарап болсо, экинчи тарап
ошо Урмат Самаевдин тууганы, Урмат Самаев өзү замешан, ошол себептен мен баягы кайрылбай качып жүргөнгө мажбурмун. Мен комитет госбезопасностьга карай кайрылам деген сөздөрүн айтканы. Мен жеке оюмду ойлоп атам, бул баягы саясий нукка буруу ойлор болуп атат окшойт. Бир баягы мындайча айтканда криминалдык бир разборканы саясатташтырганга, анан мисалы коомчулук ойлоп калат да, депутаттын тууганы алысыраак болсо да тууганы качса, значит депутат балет этип, тигини күнөөлүү кылган деп, өзү күнөөлүү адам алдын ала мындай өзүн актаар мааниде жасап аткан нерседей сезилет да. Мен сот эмесмин, прокурор эмесмин. Аны Кудай буйрса следствие разбираться этсе, мындай следствие аягына чыгарат го деген, иликтөө чыгарат го деген ойдомун. Эгер күнөөлүү болсо, кайсы тарап болбосун жооп бериш керек. Акыйкат жыйынтык чыгат деп. Мындан келди кырсык деген тандабайт да, сен СДПКсың, сен Кыргызстансың, сен атамекенсиң дебейт да, же сен милициясың, же сен сотсуң дебейт. Кырсык деген кашкабактын ортосунда, аны биз билбейбиз кайдан болорун. Бул сөзүңүздө да калет жок. Эми сөзүбүздүн акырында Алмазбек мырза, коомчулукта бүгүнкү күндө дагы талкууланып аткан бир нерсе, буга чейин өзүңүзгө белгилүү болгондой СДПК партиясы күчтүү партия болуп келген. Биринчиден ал биздин экс президент өзү башында турган партия болгон. Бул бирден бир себеп. Экинчиси, ал партияда көбүнчө каражат жагынан камсыз болгон адамдар көп болуп, бизнесмендер. Ал партия чындыгында эле күчтүү болуп келген. Бүгүнкү күндө ал партиянын негедир алы начарлап баратат. Бул жашыруун эмес, коомчулук баары эле байкап калды. Ал өзүнүн партиянын мүчөлөрүнүн ич ара пикир келишпестигинен келип чыкты. Ал эми мына келе жаткан шайлоолорго, жанагы эртеңки биздин мамлекеттин саясатта болгон тагдырына бүгүнкү күндө Кыргызстан партиясы СДПК партиясынын ордуна ушундай бир күчтүү партия болуп чыга келген атат деген да пикирлер жаралып жатат. Бул боюнча сиздин жеке оюңуз? Эми Кудай буйруп эле ошондой болсун деп тилек кылып кетем. Себеби биз дагы ошо ар бир партиянын максаты саясий чоң күч болуш да. Биз дагы ошонун үстүндө иштеп аракет кылып атабыз. Бирок өзүңүз айткандай баардык нерсе Алладан. Баягы кыргыздын жакшы сөздөрү бар го, жүгүргөн албайт, буйруган алат дегенде буйрат го деген ишеничтемин. Бүгүнкү күнү туруктуураак турган партиялардын бири болуп турабыз. Ошол себептен дагы жана көрө албастык менен кара пиарлар көбүрөөк болуп атат го деген. Баягы канча көбүрөөк кара пиар чыккан сайын өзүбүзчө ойлоп коебуз, значит биз күчтүүбүз. Ошол себептен ушул болуп атат деген ойдобуз. Анан Кудай буйрса, эмки шайлоо көргөзөт, шайлоого Кудай буйрса күч менен киребиз деген ишеничибиз бар. Бүгүнкү күнү эң негизгиси мындай жакшы балдар, жакшы команда топтолдук деген. Күч жана элдин колдоосу менен киребиз деген. Кудай буйрса, элдин колдоосу болот го, күч менен киребиз го деген ишеничибиз бар. Маегиңизге чоң рахмат. Мына бүгүн кечеки Кыргызстан партиянын жыйынын мүдөмүк ойлору менен талдап жаткан кишилерге сиз баарын ачык айтып, жооңузду бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.